Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айнас Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? Мурдагылар, кечекилер жана азыркылардын Дубайдагы жолугушуусу коомдо кызуу талкуу жаратты. Өзгөчө Курманбек Бакиевдин катышканда көп ойлордун карааны көрүнүп калган жокпу? Бул аны өлкөгө алып келүүнүн аракетинин башат эмеспи деп дагы болголоп жиберишкен. Президенттин мамлекеттик маалымат агенттигине берген интервьюсунда Бакиев боюнча соттун чечими бар. Келсе камакта олтуруш керек деп белгиледи. 13 жылдан бери Беларуска Кыргызстандын башкы прокуратурасы бизге өткөрүп бергиле деп 4 жолу суроо талап жөнөткөн экен. 4 жолу тең баш тартышкан деди. Деген менен Бакиевди алып келүү аракети мындан ары жүрбөшү боюнча сөз болгон жок. Ал арада Мекен шейиттери коомдук уюму оор кылмыштарга айыпталып, соттолгон адам жазасын алышы керектигин айтышууда. Ал тургай кечирбейбиз деп да жатышат. Президент болсо ар бир адам Кудай алдында, тарых, мыйзам алдында өзүнүн күнөөсү үчүн өзү жооп берет деген. Ошол жолугушууга катышкан Алмазбек Атамбаев дагы 2010 жылдын апрель айындагы окуяда көп кан төгүлгөнүн, аны унутуу мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров мени укту жана туура чечим чыгарат деп үмүттөнөм деген. Курманбек Бакиев боюнча азырынча Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбековдор үн ката элек. Аскар Акаев болсо экстер бардык суроону мыйзам чегинде чечиши керектигин айткан, бирок мурдагыларды алып келүү боюнча сөз болбогонун белгиледи. Мына ушул жолугушууда ачуу сөздөр, иштеги таарыныштар айтылып, бири-бирин кечиришти деп айтылат. Ошол эле учурда эл, тарых, экстердин мыйзамсыз иштерин, туура эмес аракеттерин кечире алабы? Бул дагы кабыргасынан коюлган маселе. Анткени ар бир мамлекет башчысы өзүнүн башкаруу мезгилиндеги мыйзамсыз, аша чапкан аракеттер, каталары боюнча моралдык жоопкерчилиги бар. Албетте оош кыйыштарга карабай, мурдагы мамлекет башчыларынын жолугушуусу жакшы. Бул тирешүү эмес, ынтымак менен ырашкерлик. Бирок бийликтен кеткен кишилер Кыргызстандын келечегин түптөп ынтымагын аныктай алабы? Бул өзүнчө суроо. Президенттин айтымында депутат Адахан Мадумаровду дагы былтыр ынтымак столуна чакырганда дагы үйгө чакырганбыз. Былтыр жай мезгилинде болчу. Бир дасторкондо олтуруп, келиңиз ынтымакташалы, бир эле Кыргызстаныбыз бар. Жаакташпай бирге иштешели. Биригип Кыргызстанды көтөрөлү дегенбиз. Укмуш тил табышып, кучакташып, достошуп, жылуу тараганбыз. Бир апта өтүп эле сөзүнө турбай кайра тескери кетсе болобу? Мейли, өзү билсин дедик. Башка эмне дейбиз? Ага жалдырамак белек, деди мамлекеттик маалымат агенттигине берген интервьюсунда. Эскерте кетсек, 2022 жылы башкы прокуратура Мадумаровго мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, бирок кийинчерээк бул беренени кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу деп өзгөртүлгөн. Бирок жогорку кеңеш депутатты көзөмөл органынын алдында жоопкерчиликке тартууга уруксат берген. Чет элдиктер үчүн казино ачууга уруксат бере турган мыйзам долбоору боюнча сын айткан Мадумаровго президент адаттагыдай маалымат агенттигине интервью берип жатып, депутат өзүн өлкөнүн президенти катары көргөндүктөн жапа чегип жатат деп эсептейт. Ал саясатчыга мындай оорудан тезирээк сакайып кетишин каалаган эле. Кудай ага тил, акыл, жагдайды көрө билүү жөндөмүн берген. Бирок башкаруучулук сапаттарды берген эмес деген. Нур пресс маалымат борборунун өткөн берүүлөрүнүн биринде Нарын облусунун Атбашы районунун социалдык фондунун жетекчилиги тарабынан орун алган одоно мыйзам бузуулар бар экендиген бизге жеткен кайрылуунун негизинде анонс материалы жарык көргөн болчу. Бул багытта журналисттик иликтөө жүрүп баштагандыгын дагы ортого салганбыз. Ошол эле учурда биздин берүү Чыгаар Замат жетекчинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Атбашы райондук социалдык фондунун орун басары Бейшөгүл Байгазакова жамаатын чогулта коюп: кимиңер кайрылдыңар, кимиңер кайрылсаңар дагы кызматыңардан бошойсуңар. Нур прессти сотко бериш керек деп ачуу айкырык салгандыгында жол болсун. Журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы чыкпай жатып, анонс материалга чын чычалайт болуп, кол астындагыларын карып жаткандыгын түшүнө албай турабыз. Орун басардын ою жаман дегендей, бул кылыгы менен Байгазакова жамаатта биздики эмес болуп бөлүнүү бар экендиген, кызматкерлер арасында тирешүүлөр күч алгандыгын, чындыкты айткандарды чыркырата баса калмай адат бар экендиген дагы бир жолу тастыктап койгондой болду. Болбосо орун алган кемчиликтерди жоюу үстүндө иш алып барып, ляппай дегендерди айланасына чогултуп албай элдин башын бириктирмек. Фонддун жетекчиси Талант Карыбеков дагы сырттан көз салып, жамаат ичиндеги интригага ичинен ыраазы болуп тургандай.
Ошол эле учурда чындыкты айткандарды чыркырата баса калып көнүп калышкан Ат башы райондук социалдык фонддун жетекчиси Талант Карыбеков да анын орун басары Бейшигүл Байгазакованы сабыр кылып, иликтөөнүн жыйынтыгын күтө туруга чакырат элек. Жок, соттошобуз десе, биз даяр экендигибизди кошумча билдирип кетмекчибиз. Борборубузга жакын жайгашкан Аламүдүн районунан орун алган Акжар конушунун тургундарынын арыз муңдарын, көйгөйлөрүн укчу эл башкаргандарыбыз калбай деле калгандай. Себеп дегенде аталган конуштун тургундары бир нече жолу тийиштүү район, облус, республика жетекчилерине кайрылгандарынан майнап чыкпады. Момунуңду билип алдым, моюнуңа минип алдым дегендей учурда Сүйүн Мурзаканов, Абдысафар Сафарбеков, Гүлбү Дондоева башында турган топ өздөрүн өзү билип өтүктөрүн төргөйлүп турган чагы. Андай дегенибиз 3000ден аша түтүн, 15-18 миң калк жашаган Акжар конушунун ушул убакытка чейин статусу аныкталбай ара жолдо турат. Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнө же шаардык мэрияга өтпөй, орус туугандар айткандай воздухта күн кечирип келе жатышат. Ай деген ажоосу, кой деген кожосу жок болгондуктан жогоруда ат аталган топ өз билген намаздарын окуп, ээн жердин эркеси болууда. Карапайым калктан топосъемка, жер налогу, суу налогу, тигиге буга деп акча чогулткандары чогулткан. Сатылган жерлер сатылып эле келе жатат. Чындыкты айта койгон адамды чыркырата баса калып, опузалоо, коркутуу, үркүтүү, уруп сабоо күч алган. Мындай адамдын оюна келбеген иштерди жасаган топтун үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылыша берип чарчагандарын айтып жатышат. Ара жолдо калган Акжардын маселеси жогорку кеңештин бийик трибунасында дагы айтылган болчу. Депутаттар Надира Нарматова жана Тазабек Икрамов бул көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгышып, тийиштүү мамлекеттик органдарына да кайрылышкан. Майнап жок. Ошол эле учурда Акжар конушунун 350дөн ашуун тургундары жогорудагы аттар аталган Сүйүн Мурзаканов, Абдысафар Сафарбеков, Гүлбү Дондоева жана башкалардын үстүнө жазган арыздары Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүндө эч кандай чара көрүлбөй, чаң басып жаткандыгы белгилүү болду. Ушунча арыздарды көз жаздымда калтырып коюшкан Аламүдүн районунун прокурору Чыңгыз Тезекбаевдин жана райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Нурланбек Эркинбаевдин өз ээлеген кызматтарына жасаган кыянатчылыктары же калк айтса калп айтпайт болуп аталган топко крыша болушуудабы. Сөзүбүздүн аягында биздин борборубузга жардам сурап кайрылган Акжар конушунун тургундарынын атынан прокурор Тезекбаев жана ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Эркинбаевке 350 арыздын тагдыры эмне болду деп суроо узатмакчыбыз. Эльвира Сурабалдиева Несахар долбоору менен жогорку кеңештин депутатынын байланышы бар деп эсептейт. Анын айтымында долбоор ишкерлерди текшерүүгө укугу жок. Ал Несахардын социалдык тармактарда резонанс жараткан видеосуна токтолду. Анда камера менен жеке компанияга кирип барганы туура эмес. Ошол жердеги жаш жетекчи кыз туура талап кылып, баарын мыйзам чегинде коргоп жатат дейт эл өкүлү. Кийинчерээк долбоорду негиздеген депутат Эрулан Кокулов Instagram баракчасынан түз эфирге чыгып, кесиптеши ага жалган жала жаап жатканын билдирди. Анын айтымында депутат болгондон кийин Несахар долбоорунан чыгып кеткенин, документтерин Юстиция министрлигинен текшерсе болорун айткан. Кокулов бул элдик долбоор, эгер туура эмес иш жасаса, ага эл гана баасын бере аларын айткан. Белгилей кетсек, Несахар долбоору тамак-аш ар кандай товарлардын талапка жооп берүүсүн текшерет. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.